Apple Pay менен төлөсөң, Visa 2% комиссия кармайбы. Apple Pay Кыргызстанга ишке кирди, анын айланасында мына ушундай сөздөр чыгып жатат. Кыргызстандыктар, бизде Apple Pay пайда болду деп сүйүнбөгүлө. Чет өлкөдө мейли төлөм жүргүзө бергиле, бирок Кыргызстанда эмес. Бирок билип алгыла, биздин QR бекер иштеп турганда, Visa менен Apple сатуучулардан 2% комиссия алат. Бул аз көрүнүшү мүмкүн, бирок акырында бул айланган акчадан канчалык чоң акча экенин элестете албайсыңар. Муну чет элдик холдингтерге бербейли. Бул акчалар өзүбүздө калсынчы. Чынында кандай, биз ачык булактардан маалыматты карадык. Мисалы, Visa компаниясы Apple Pay же башка санарип капчыктар аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөр үчүн карта ээлеринен эч кандай кошумча комиссия албайт деп билдиришти. Анын үстүнө биздин банктагы өздүк булактардагы катардагы колдонуучу үчүн эч нерсе өзгөрбөстүгүн тастыкташты. Бул бир эле төлөө жолу. Чынында бизнес ансыз деле ар бир төлөмдөн канча бир пайыз Visa системасын колдонуу үчүн төлөп келишкен. Демек, сиз пост терминал аркылуу Visa, Mastercard, Apple Pay менен төлөгөндө ал суммага кирет. Бирок так канча пайыз алынат, банк менен келишимдер ачык айтылбайт. Ар бир банк менен аталган компаниялардын ортосундагы ички келишим. Сиз Apple Pay колдонуп баштадыңызбы же өзүңүздүн эле QR кодду тандайсызбы? Комментарий жаза кетиңиз.